Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердин экранын настройка кылуу боюнча болмокчу. Кээ бир учурда компьютерибиздин экраны перевернутый, башкача айтканда тескери болуп калышы мүмкүн. Ошондой компьютердин экраны тескери болуп калган учурда кантип настройка кылуу керек? Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн рабочий столдун бош жерине алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Оң жак баскычын басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден параметри экрана дегенди басабыз. Ушуну параметри экрана дегенди басканыбызда бизден экрандын параметри боюнча терезе чыгат. Же болбосо экинчи варианты мыштын көрсөткүчүн пуск баскычын алып барып туруп, сол жагын басканыбызда меню чыгат. Бул жерден параметри дегенди тандап туруп, мыштын сол баскычын басканыбызда параметри деген терезе чыгат. Бул жерден экранды настройка кылуу үчүн система дегенди тандайбыз. Система дегенди тандаганыбызда ушундай параметрлер чыгат. Бул жерден дисплей дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин сол тарабынан, оң тарабынан ушундай меню чыгат. Төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, бул жерде ориентация дисплея деген бар. Ушу жерде дисплейдин ориентациясы альбомная перевернутая же болбосо книжная перевернутая болуп калышы мүмкүн, же книжная болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан экранды оң абалга келтирүү үчүн альбомная дегенди тандайбыз. Альбомная деген тандаганыбызда бизден ушинтип текущий параметрди сохранить текущие параметры отображения деп чыгат. Ушул текущий параметрди сактаймыз деп чыгат. Эгерде биз сактабасак, бул жерде убакыт бүтсө кайра калууна келип калат. Сохранить дегенди басып коебуз. Сохранить дегенди басканыбызда экраныбыз оң абалга келип калат. Ушундай кылып туруп компьютердин экранын кайра оң абалга келтирип алсак болот.